Өндүрүп берсеңиздер болбосо ушинтип эле талаада калды да акчабыз. $12.500 калганбыз ушунучу. Эми ошондо эле келген эле жылы иштебей жаныбызды кашайтты да бучу. Сузактын тургуну Акимбек Мусабаев 2013-жылы автомаш радиатор ЖЧКсынан трактор жана пресс-подборщик сатып алган. Деген менен жаңы алган ПТ-165 деген пресс-подборщиги иштебей, тиешелүү жактарга кайрылып, техника заводдон эле кемчилик менен чыкканын билген. Жаңы алып келгенде эле бул талкаланганда эле сразу биз Жалал Абадтагы өкүлчүлүккө кайрылдык, сразу автомашка кайрылдык. Кайрылганда ал жактан да келди, бул жактан да келди, келип туруп, бул белорусский техниканы ошондой эле брак экен деп бизде заключенияны түзүп берген. Акт рекламаны ошондой эле жазып берген да, заводской брак деп ошондо айткан. Биз буну билбей эле алып алган экенбиз, көрсө буну Беларусиядан чыгарып атканда жаңы чыгарган экен да, бул техниканы жаңы чыгарганда испытанияга Кыргызстанга 30 канча үштүктү чыгарган экен. Ошондо өнүгүп, партиясында дагы, өнүгүүдө дагы ушу 3-4 пресс-подборщик бар эле ошондо. Кыргызстанга келген пресс-подборщиктин бардыгы талкаланды, эчтекеси калбады. Ага караганда биздин Кыргызстандын 50 жыл, 60 жылкы мурунку иштеп жүргөн пресс-подборщиктер мындан жакшы иштеп атат да, алик чакты иштеп атат. А бул пресс-подборщик мынау келип алып өзлөрү келип буну тепкилеп, бул заводской брак экен деп кетишкен өкүлчүлүктөр келип, Беларусиядан келип, алик чакты бизге ушуну же акчабызды кайтып бербейт, автомаш, же ушуну же алмаштырып бербейт да, бизди күйгүздү. Колубузда ушу 2013-төн бери акт заключениялар бардыгы бар. 2013, 14, 15 завод-изготовитель виноват деген Конин, Евгений Конин, автомаштын директору ошол кезде. Бобруйская Агромаш ошо саткан тарап күнөөлүү деген бар. Ошонун негизинде анан 2016 буга Бабыныч келип атпайбы, Бобруйская Агромаштанчы 2016 көрдүңүздөр азыр. 2017 бар актыбыз, 2018 бар. Мына дагы испытаниядан өтпөй калган. Ошо бардык эмелери бар да. Сатарова бул маселе боюнча тиешелүү тараптарга кайрылган. Ал арада техникага заводдон башка тетиктер алдырылып, оңдоо аракеттери көрүлгөнү менен майнап болбогонун айтты. Кийин автомаш радиатор ЖЧКсынын, Бобруйская Агромаш заводунун жана Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү пресс-подборщикти сыноодон өткөрүшкөн. Бирок андан натыйжа болгон эмес. Беларусиядан Бобруйская Агромаштан Бабыныч ушу инженер ушуну ойлоп тапкан киши өзү келгенде, мына өз колу менен жазган акты да. Бабынычтен. Сыдыков деп автомаштан представитель келген. Сиздерге көрсөтүп коеюн. Акырында кол койгон жери. Ушул киши өзү алып кеткен, акчасын төлөп, жолун төлөп, бул автомаштын представители. Бул Беларусияда Бабыныч деп Бобруйская Агромаштын ошо инженер ушуну ойлоп тапкан киши. Ушунун негизинде өзү оңдой албай, анан алып кеткенде бул брак деп өзү да тепкилеп, ушунун негизинде, ушу акттын негизинде алып кеткен Бишкекке. Бул болсо акыркы испытание 2018. Бул жерде мынакей заключениясы да бар. Бу жерде катышкан представительдер Семенов Сергей Сергеевич ошо Бабынычтын ордуна болуп калыптыр Бобруйская Агромашта. Бул биздин представитель Бишкекте эжеммен. Бул Попов Александр немедеги автомаштагы директор азыркы кездеги. Бул Ниязалиев болсо Минсельхоздон барган представитель өкүл. Ушуну кошуп берген, свидетель кылыпчы кошуп. Ушулардын негизинде болду дагы испытание, өткөн жок 2 күндүк испытание. Ошонун негизинде дагы биз эчтеке кыла албай атабыз да. 12 жылдан бери ушул маселени чече албай жүргөн жубайлар регион телеканалы аркылуу өлкө башчысы Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Урматтуу биздин президенти Садыр Нуркожоевич, УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылабыз да, биздин акыркы надеждабыз ушу пешнетер менен, бала чака менен талаалап жүрүп алып келген акчабызды өндүрүп берсеңиздер болбосо ушинтип эле талаада калды да акчабыз. Биздин көйгөйүбүздү чечип бериңиздер. Сизден башка кайрылбаган жерибиз калбады. Прокуратурага кайрылганбыз, Атамбаевдин убагында, Атамбаевдин өзүнө да кайрылганбыз. Атамбаев түшкөндөн кийин Жээнбековке кайрылдык, Минсельхозго кайрылдык. Кайрылбаган жерибиз калбады. Автомашка 1000 жолу кайрылдык да, эч кандай результат жок. Бир гана сиздерден гана үмүтүбүз бар да. Автомаш радиатор ЖЧКсынан маалымат ала алган жокпуз. Алардын өкүлү жумуш убактысы саат 4-тө бүткөнүн айтып, маалымат берген жок. Эртең чалсаңар, биз саат 8-де 4-кө чейин иштейбиз. Иш убакыт бүттү, эч ким маалымат бербейт азыр. Эртең саат 8-де баштап жооп бере алабыз. Регион телеканалы бул маселе боюнча тараптарга микрофон сунууга даяр. Акылай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.